Үй бүлөдөгү зомбулук. Үй бүлөдөгү зомбулук батыш өлкөлөрүндө эбак эле жайылып, аны токтотуунун айласын таппай, учурда бир канча дүйнөлүк үй бүлөнү коргоо уюмдары иштеп жатат. Бирок алар деле натыйжалуу жыйынтык берген жок. Балдарга, аялдарга, түгүл ата-энеге зомбулук кылуу батышта жай көрүнүшкө айланган. Кылым карыткан жашоосунда үй бүлө институтун ыйык эсептеп, үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнүн укук, милдетин так аныктап, ар биринин сый-урматын жайына койгон кыргыз элибизде да учурда үй бүлөлүк зомбулук деген сөздөр угулуп, аялдардын, балдардын, ата-энелердин укугу тебеленип жатканы ачыкка чыгып жатат. Башкада болсо да, Кыргызда мындай жат көрүнүштөр болбошу керек эле. Бирок тилекке каршы болуп жатат. Ата-энеси бар туруп балдар жетимдер үйүндө чоңоюп жатат. Уул кызы тирүү туруп ата-энелер карыялар үйүндө жашап жатат. Күйөөсү бар жесирлер көбөйдү. Эркек башы менен аялынан кордук көргөн эркектер толтура. Ал эми эл укса уят деп, тилин тишине кысып, үйүндө түрдүү зомбулукка чыдап жашаган аялдардын санын эч ким билбейт. Жакшы жашоо, жай турмушту эзели көрбөгөндүктөн, жашоо ушундай болот турбайбы деген ишеним менен ур токмокко жону бышып чоңоюп жаткан балдар канча. Өгөй атасынан, өгөй агаларынан, ал эмес өзүнүн атасынан кордук көрүп, зордукталып, бирок анысын эч кимге айта албай, армандуу жашоону башынан өткөрүп жаткан секелек кыздар канча. Жаш балдарга, кыздарга кордук көрсөткөн зөөкүрлөрдүн кээ бири гана жазып тайып ачыкка чыгып, жазасын албаса, көбү билинбей, билинсе да эл укпасын деген куржунда оозу буулган бойдон калып жатат. Өзүн өзү өлтүрүү, үйдөн качып кетүү сыяктуу иштер ооруну жашырсаң, өлүм ашкере кылган иштердин кээ бири гана. Дүйнө бул көйгөй менен күрөшүп жатат. Миллиондогон акчалар чачылды, миңдеген китептер жазылды. Көйгөйдү чечүүнүн жолун таппай миңдеген адамдын чачы агарды. Бузулган батыш маданияты өз казанында эле кайнабай, ашып-ташып бүт дүйнөнү каптады. Биз мусулман катары, ата-бабабыз мындайды билбеген аруу, таза эл катары, каптап келген жамандыктан аман калуу үчүн кандай чечим кылышыбыз керек? Чечим: жаштар жубай тандоого маани берүүсү кажет. Айрыкча эркектер, балдарынын энеси ким болоорун жакшы ойлонсун. Жубай тандоодо аялдын сулуулугуна, келбетине алдангандар өтө көп. Кеп сулуулукта эмес, ыймандын бекемдигинде жана кулк мүнөздүн жакшылыгында. Ата акылдуу, интеллектүү адам болсо да, анын бул сапаттары ген аркылуу балага өтпөйт. Медицинанын айтымында эркек бала 90% апасынын ата жагынын генин алат экен. Башкача айтканда, эркек бала таятасын жана таекелерин тартат. Эч кандай ген, медицина түшүнүгү жок кезде эле Кыргызда эр тайын тартат деген кемелдүү сөз болгон. Эркек баланын акылы, жөндөм шыгы, кулк мүнөзү тай журтунан келет. Ал эми кыз бала өзүнүн атасын тартат. Кулк мүнөзү, өң түсү, дене түзүлүшү апасына окшошуп калышы мүмкүн. Бирок акылы жана жөндөм шыгы сөзсүз атасын тартат. Демек, акылдуу, баам парасаттуу, жөндөмдүү, кулк мүнөзү жакшы балалуу болгусу келген эркек, аял тандаганда сөзсүз аялдын атасына маани бериши керек. Нике кыйылган күндөн тартып эле үй бүлөдө укук, милдеттер тууралуу ачык сүйлөшүп, ар ким өзүнүн укугун жана милдетин тактап билгени жакшы. Үй бүлөдө үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-биринен жашырган сыры болбого тийиш. Көп учурда аялы күйөөсүнүн же күйөөсү аялынын кайсы бир кемчилигин ачык айткандан тартынып, акыры аягында бул көңүл калууга, жек көрүүгө алып келет. Ошон үчүн кемчиликтерди жою үчүн ал ачык айтылып, ачык талкууланып чечилүүсү керек. Үй бүлө мүчөлөрүнүн ар бирине тиешелүү сабактар өтүлүп, маалыматтар берилип, аларга үй бүлөдө кимге кандай мамиле кылуу керектиги үйрөтүлүүсү керек. Бизде көбүнчө ата-энени сыйлоо тууралуу айтылат. Бирок балдарга кандай мамиле кылуу керектиги тууралуу сөз болбойт. Бала тарбиясына маани берилбейт. Дин тараптан алганда балага намаз үйрөтүү керек дегенден башканы айта албайбыз. Туура намаз үйрөтүү ата-эненин негизги милдети. Бирок диний тарбияда мындан башка да көп нерсе бар. Аларды ата-эне өзү да жакшы билбейт. Ошон үчүн атага да, энеге да, балага да, кызга да өзүнчө маалыматтар берилип туруусу кажет. Дин аалымдары, диний сабактарды окуткан мугалимдер, дааватчылар элге ислам дининдеги үй бүлөлүк укук, милдеттер тууралуу Куран аяттарын жана хадистерди туура түшүндүрүүсү керек. Анткени диндин душмандары кээ бир аяттарды жана хадистерди туура эмес чечмелеп түшүндүрүп, диндеги үй бүлөлүк укук жана милдеттерди бурмалап жиберишет. Ошонун натыйжасында исламда аял укугу тебеленген, үй бүлөдө эркекке көп артыкчылык берилген, мусулман кыздар үй бүлөлүк зомбулукка көп кабылат деген сыяктуу туура эмес түшүнүктөр эл арасында кеңири тараган. Элди ушундай түшүнүктөн арылтуу үчүн дин адамдары исламдагы тең укуктуулукту элге жеткирип, сөз менен да, иш жүзүндө да далилдеши керек. Биздин үлгү алуучу, өрнөк кылуучу жол башчыбыз, мугалимибиз пайгамбардын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Үй бүлөсүнө жасаган мамилесин жана ушул тууралуу айткан насаат кеңештерин таратуу зарыл.
балдардын тарбиясына аябай көңүл буруу керек. Үйдө көзөмөл катуу болгону менен балдарга чөйрө катуу таасирин тийгизет. Ошон үчүн баланы үйдө ар нерседен тыйып, бирок көчөдө эмне кылып жүргөнүнөн кабарсыз калуу туура эмес. Бала ким менен ойноп, ким менен сүйлөшүп, ким менен достошорун ата-эне көзөмөлгө алуусу кажет. Балдарга үйдө жана сыртта өзүн кандай алып жүрүү керектигин, аларга кандайдыр бир күч колдонуу, зомбулук кылуу, алдоо болсо эмне кылуу керектигин билдирүү керек. Кордук көргөн балдардын көбү аны бирөөлөргө айтуудан коркот же уялат. Ата-эненин милдети баланын курсагын тойгузуп, кийимин кийгизип коюу эле эмес. Ата-эненин негизги милдети балага мээрим төгүү, жумшак мамиле, жылуу сөз менен баланы тарбиялоо. Карып, урушуп, уруп, кагып силкип, сөгүнүп баланы тарбиялоого болбойт. Күч менен тарбияланган бала башкаларга да күчүн көрсөтөт. Акыл менен тарбияланган бала акылын көрсөтөт. Ата үй бүлөсүнө аны чыдамсыздык менен күтө тургандай мамиле жасасын. Көп үй бүлөлөрдө атанын үйгө келүүсү аялга да, балдарына да тозок. Ата үйгө киргенде үйдөгү кубаныч кайгыга, күлкү ыйга, бейпилдик коркунучка айланат. Жок, тескерисинче, ата үйгө киргенде үйгө кубаныч, күлкү кошо кириши керек. Силердин эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганыңар. А мен болсо силердин араңардагы үй бүлөсүнө эң жакшы мамиле кылганыңармын деген пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Үйгө киргенде жылмайып салам айтып кирчү. Жаш балдарын мойнуна мингизип алып ойнотчу. Үй бүлөдө ата-эне баш болуп, үй бүлө мүчөлөрүн бири-бирин сыйлоого үйрөтүүсү керек. Күйөө аялын, аялы күйөөсүн сыйлап, жылуу жумшак сүйлөп, жакшы мамиле кылса, балдар да аларга жана бири-бирине ушундай мамиле кылат. Тескерисинче, күйөө менен аял балдардын көзүнчө урушуп, бири-бирин кемсинтип, бири-бирине жаман мамиле жасаса, балдар да ошондой болуп чоңоет. Элинин, коомчулуктун тынчтыгын, бейпил жашоосун каалаган өлкөдө үй бүлөлүк зомбулуктарды алдын алуучу жана түшүндүрүү, маалымат берүү иштерин жүргүзүүчү программалар мамлекеттик деңгээлде иштеши керек. Жаш балдарга, алсыз аялдарга, кары-картаңдарга зомбулук кылгандарды катуу жазалоочу мыйзамдар иштөөсү зарыл. Биздин менталитетте ата-энени кароосуз таштоо, ата-эне ары турсун, жашы улуу адамга адепсиз сүйлөө жок экенин жаштарга түшүндүрүп, динде ата бейиштин ортоңку эшиги экенин, ал эми бейишенелердин кадам астында болоорун жүрөккө жайгаштыруу керек. Ата-эне балдарына көп дуа кылып, аларга ыйман, ынсап сурасын, шайтандын азгырыгынан, ак жолдон адашуудан коргоону тилеп жалбарсын. Баланын туура эмес жолго түшкөнү ата-эне үчүн азап. Андыктан болгон күч аракетин балдардын жакшы адам болуусуна жумшоо керек. Өрнөк. Айша энебиз ага Алла ыраазы болсун айтат. Алланын элчиси эч кимди, аялын да, кызматчысын да урган эмес. Казатта гана душманына кол көтөргөн. Ошондой эле өзү үчүн түк ачууланчу эмес. Эгер Алланын шарияты бузулса, ага катуу ачууланып, анын ачууланганы түсүнөн билинчү. Сахих аль-Муслим. Мээримдүүлүк, жумшактык менен душманды доско айландыруу даанышман адамдын иши. Оройлук, корстук менен досту душманга айландыруу акмак адамдын иши. Жүрөгүңдөгү жек көрүүнүн отун өчүр. Зомбулуктун, кектин оту өчөт. Аялың менен тамашалаш, балдарың менен ойно. Жашоо кыска, бүгүнкү күнүңдү эми көрбөйсүң. Айт аль-Карни.